Биз кыргыздардын дүйнө таанымы жана уруктардын типтери деген темабызды бул сапар улантмакчыбыз. Бул маселени козгоп жана улантып жатып, биз кийинки маселени кароого тийишпиз. Бул маселе кайып түшүнүгү. Кыргыз тилинде кайып деген сөз бир нече маанини түшүндүрөт. Биринчи маани бул көзгө көрүнбөгөн, туюлбаган, сезилбеген бир күч катары. Мифтикпи, динийби же дүйнө таанымдык, мындай философиялыкпы күч катарында гана айтылат. Экинчи мааниси бул жок болуп кетүү, көзгө көрүнбөй калуу, туюлбай, сезилбей калуу деген маанини берет. Анан үчүнчү мааниси бул күтүүсүздөн адамдын өмүрүндө, адамдын тагдырында, жашоосунда күтүүсүздөн боло турган этаптар же болбосо өзгөрүүлөр. Мына негизги ушул үч маани кыргыз тилинде, кыргыздын дүйнө таанымында кездешет. Бирок көпчүлүк учурда биз кайып деп бул көзгө көрүнбөй жок болуп кетүү, өлүп өлгөндөрдүн катарында эмес, тирүү калып тирүүлөрдүн катарында эмес болуп калган адамбы же жандыкпы эсептейбиз да. Ал эми бизге маанилүүсү, биз баарына тең кайрылабыз, бирок биринчи орунда кайрыла турган маселебиз бул кайыптын ошол жок болуп кетиши, көрүнбөй, колго илинбей калгандыгы. Мына бул биздин кайып түшүнүгүндөгү биринчи маселебиз. Манас эпосунда өзгөчө экинчи бөлүгүндө жана үчүнчү бөлүгүндө, Семетей Сейтекте кайып болуп кеткен каармандардын, кейипкерлердин кайып болуп кеткен эпизоддору кездешет. Эл ичинде деле, азыркы тапта деле билгендер беш берендин кайып болгондугу же болбосо Манастагы беш берен деп айтат. Ошол беш берен бул Бакай, Каныкей, Семетей, Айчүрөк, Гүлчоро. Ушул бешөө Саякбай Каралаевдин вариантында ушул беш кейипкер Манас үчүлтигинде кайып болуп, кайыптар дүйнөсүнө кетет. Бул эгерде биз мындай бир логикалык ой жүгүртө турган болсок, Манаста деле эгерде мындай жата окуп, терең мындай түшүнүк алган окурман болсо, кайып дүйнөсү бар экендигин, бул кайып дүйнө тирүүлөр дүйнөсү менен өлгөндөрдүн дүйнөсүнүн ортосундагы, эки дүйнөнүн ортосундагы
bir өзгөчө дүйнө экендигин баамдай алат да. Маселен, биринчи ирет Манаста Семетей кайып болуп кетет. Ал Семетейге өлүм коркунучу келип калганда, ал экинчи бөлүмдө айтылат. Ошондо анын балдызы, Айчүрөктүн сиңдиси, кайыптар дүйнөсүнө өлбөсүн, түбөлүк болсун деп ошо кайыптар дүйнөсүнө ала качып кетет. Эгерде кайыптар дүйнөсү болсо, демек ал кайыптар дүйнөсүндө дагы жашагандарды же ошол жерден жай алгандарды кыргыздар кайып деп айткан. Ал жандык болобу, айбанат болобу, же адам болобу, аны кайып деп түшүнүшкөн, кайып деп кабылдашкан. Ал ошол өлүп өлгөндөрдүн катарында эмес, тирүү болуп тирүүлөрдүн катарында эмес, ошол орток дүйнө, орток мейкиндик кайыптар мейкиндигинде, кайыптар дүйнөсүндө жай алат. Ошол эле Манаста кайып дүйнөсүн кайдан кездештирүүгө болот? Же болбосо ошол кайып дүйнөсүнө кантип туш болсо болот деген түшүнүккө, суроого жооп бар да. Бул кайыпчынын кара үңкүрү дейт. Семетей ошол кайыпчынын кара үңкүрүнөн кирип чыгып, маал-маалы менен жарыкты көрүп, тирүүлөрдүн дүйнөсүнө көрүнүп, тирүүлөргө көрүнүп, анан кайра ошо ар дайым жашаган, ар дайым жай алган ошо кайыпчынын кара үңкүрүндөгү кайыптар дүйнөсүнө келип кирип кетип турат да. Мына ошол кайыпчынын кара үңкүрү ошо кайып дүйнөсү менен тирүүлөр дүйнөсүнүн ортосундагы бир туннель, көпүрө катары кызматты аткарат. Мына ушул кайып дүйнөсүндөгү адамдар кайра тирүүлөр дүйнөсүнө дагы кайра кайтып келүүгө мүмкүнчүлүгү бар деп Манаста айтылат. Бирок алар тирүүлөр дүйнөсүнө келгенде сөзсүз түрдө энесинин сүтүн татыш керек дейт. Ошондо ал кадимки адам катарына кошула алат дейт. Кайыптар дүйнөсүндөгү, кайыптар дүйнөсүнө өтүп кеткен кайыптар көзү көрбөй, кулагы укпай, тилден калып тудук болуп, Манаста айтылат, кулагы укпай, дүлөй болуп, тилден калат, көзү көрбөй калат деп айтылат. Мына ошо алгачкы кайыптар дүйнөсүнө кеткен Манас эпосундагы кейипкер бул Семетей болгон да. Мына ошол Семетей кайра кайыптар дүйнөсүнөн тирүүлөр дүйнөсүнө кайтып келгенде, энеси Каныкейдин сүтүн таткандан кийин гана ошол көзү көрүп, мурдагыдай өз калыбына келип, кулагы угуп, тил бүтөт. Мына кайыптар дүйнөсүнүн Манас эпосундагы алган орду мына ушундай. Эми дагы бир маселе бул жана экинчи мааниси, кайып түшүнүгүнүн экинчи мааниси бул жана биз жогоруда айтып кеткен адамдын турмушунда, адамдын өмүрүндө, жашоосунда күтүүсүздөн болгон окуялар же болбосо этаптар. Кыргыздын дүйнө таанымында 7 кайып бар дейт. Бул 7 кайыптын дээрлик баардыгы Манаста дагы
кеңири чагылдырылат. Нике кайып дейбиз, насип кайып дейбиз, сапар кайып дейбиз, өлүм кайып, өмүр кайып. Мына ушул кайыптардын дээрлик бардыгы Манаста берилгендиктен ушул маселеге кайрылууга туура келип жатат. Бул күтүүсүздөн боло турган адамдын өмүрүндө, адамдын бу дүйнөгө келиши менен ушул 7 кайып ар дайым коштойт. Бирок ошол 7 кайыптын баарын эле ал адам, дүйнөгө келген адам өтпөй калышы мүмкүн, же көрбөй калышы мүмкүн. Мисалы, адам төрөлгөнү, бу дүйнөгө келгени өмүр кайыпты этабын, баскычын басып өтүп, анан энесин көрөбү, же биринчи эле көрүнгөн адамы атасы болобу же энеси болобу, мына бул дидар кайып дейт. Көрүшүү, аны көрбөй да калышы мүмкүн, бирок көрүп атат. Ошол эле өмүр кайып, ошол төрөлө турган бала 9 айы энесинин курсагында жүрүп, анан бу дүйнөгө келе турган бала дагы дүйнөгө келбей калышы мүмкүн. Демек, ал өмүр кайып баштаган башка кийинки 6 кайыпты дагы башынан кечирбей калышы ыктымал. Ал эми өмүр кайыпты көргөндөн кийин ал дидар кайыпты дагы көрүшү ыктымал. Андан ары насип кайып энесинин сүтүн татса, андан кийин сапар кайып жол тартса, андан кийин нике кайып, эгерде нике кайып буйруп турмушка чыгып же үйлөнүп калса, анан өлүм кайып. Демек, ушул кайыптын бардыгы ар дайым адамды коштоп келет. Бирок салыштырмалуу албетте, бирөө ошол кайып процессинен, кезектеги кайып процессинен өтөт же өтпөй калат, жетет же жетпей калат. Мына кайып деген түшүнүктүн экинчи орчундуу кыргыз элинин дүйнө таанымында орун алган түшүнүгү болуп эсептелинет. Эми ушуга карата Манастын өзүндө биз жогоруда айтып өткөнбүз бул тууралуу. Манастын образын чагылдырган бир кеңири коомчулукта тарап кеткен саптар бар. Бул асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй, асмандагы булуттун салкынынан бүткөндөй деп, мына ушунун алгачкы биринчи сабы асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй дегендин бир маанилүү жагы бул асман менен жердин ортосундагы Манастын жаралышы айтылып жатат. Эгерде Манас деген сөздүн өзүн чечмелей турган болсок, аны мындай бир муну дагы биз өткөн лекцияларыбызда айтып өткөнбүз. Ман, ас, ман деп. Мисалы, ман деген кыргыз тилинде өз алдынча сөз кездешпейт, бирок сөзгө улай аффикс катарында колдонуп келет да. Даанышман, акылман, койчуман, иштерман деп, мисалы, адамдын кайсы бир өнөргө, кайсы бир касиетке же кайсы бир өзгөчөлүккө ээ болгондугуна жараша ошол өзгөчөлүк айтылып, анан ман деген сөз аффикс кошулуп атат да. Ошол өзгөчөлүккө ээ адамды биз ман деп, демек ал адам, киши дегенди түшүндүрөт. Муну айтып аткандыгыбыздын себеби ошол Манас деген сөздүн бирден бир
чечмелениши ошол ман ас дегени. Ас бул алгачкы, биринчи, ал эми ман деген бул адам. Бул байыркы гот тилинде, байыркы герман тилинде мына ушундай деп чечмеленет. Эгерде азыркы биз немис тили менен же англис тилин алсак дагы ошондо деле мисалы мен деп адамды, эркекти айтса, ас деп биринчи, алгачкы же болбосо чыгаан деген түшүнүктү берет.